Жер бетине канча ыйык китеп түшкөн? 4. Айталы: Забур, Инжил, Таврот, Кур'анул Карим. Ушул 3 ыйык китепте Пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям барып жашай турган Мадина шаарын сүрөттөп кеткен экен да. Пайгамбарыбыз Мадинага көчүп барганда кимдер көп эле? Еврейлер көп болчу. Жохот. Еврейлер көп болчу. Эмнеге? Еврейлер кимдин коому? Бани Исраил коом, Муса алейхиссаламдын коому. Муса алейхиссалам ошол жерден өтүп баратканда, курмалуу бакты карап туруп айтканда, акыркы пайгамбар ушул жерде жашайт деген да. Акыркы пайгамбар ушул жерде жашайт дегенде, Бани Исраил коому, еврейлер Муса алейхиссаламдан суранат: бизге уруксат берчи ушул жерде калайлы депчи. Пайгамбарды угуп, ошол пайгамбардын шаарында ошол жашап калган, пайгамбарыбыз көчүп барганда еврейлер аябай көп болгон. Бул 3 ыйык китепте даңазаланган шаар, пайгамбардын шаары 3 ыйык китепте да айтылган. Мына ошол ыйык жерлерди сиздер басып келдиңиздер. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям басып келген жерди көрүп келдиңер. Өз колу тийип курган мечитке барып, Куба мечитине зиярат кылдыңар, туурабы? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мечитинде намаз окудуңар. Бул деген эң чоң жашоодогу чоң бир белек да, чоң бир неъмат да. Алла таалам кабыл кылсын. Бир туугандар, Ясрип, Мадинанын мурунку аты Ясрип болгон да, туурабы? Чаң баскан, кордолгон деген маани болчу да. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага хижрат кылып баргандан кийин Мадина деп атка конгон, туурабы? Тайып. Бардык адамдардын кулк мүнөзү өзгөрдү, жашоосу өзгөрдү. Нурга бөлөндү. 1445 жыл болгон болсо, милади, ошол жылдан тарта бул Мадина болуп аталып калды. Бүгүнкү күнгө чейин ал жер Сакинада саламатчылыктын жери. Яумул Хашр. Биз өлгөндөн кийин Кудай Тааланын астына барабыз, суроо жоопко тартылабыз. Ошол күндү эмне деп коет? Хашр күнү, суроо жооп күнү. Ошол күнү Адам алейхиссаламдан кыяматка чейинки жаралган инсаният адамзаттын бардыгы тирилип, Кудайдын астына барып, сапка туруп, суроо жоопко тартыла баштайт. Фальястуқил хадис вал юаддил амана. Аманатка кыянат кылбагыла. Бирөө аманатка бир нерсе берди, кыянат кылба. Аманатка бир жерге жетекчи болдуңбу? Кол астындагылар сенин үчүн аманат. Үй бүлөдө, күбөлөрдүн астында ак жубайыңды сөз берип туруп, Кудайга сөз берип, пайгамбарга сөз берип, күбөлөрдүн астында сөз берип, халал кылып алдыңбы? Кыянат кылба. Курсагын халалдан тойгоз, кийимин бүтүн кыл, мээримиңди төк, жакшы мамиледе бол. Аманаттын түрү көп. Ошол аманатка кыянат кылба, Аллах жакшы көрөт, жана пайгамбар жакшы көрөт. Вала юзи жараху, жана кошунаңга жакшы мамиледе болгун дейт. Кошунаң менен жакшы ынтымакта, достукта, биримдүүлүктө, муамалада жакшы болгун дейт. Аллах жакшы көрөт, мен жакшы көрөм силерди. Демек, бул жашоодо бизче жөнөкөй нерселер менен убакыт өткөрбөш керек. Азыр эми бизге чоң бир фалакат болду. Муну сотка деген нерсе өмүрүбүздүн жарымы ошо менен өтүп кетип атат да, муну мойнубузга алышыбыз керек, туурабы? Бала чака менен отурганда, дасторкондун үстүндө отурганда, бүт эле ошол менен өтүп кетип атат да. Зикир кайда калды? Куран зикири кайда калды? Мына азыр Каабатулланы таваф кылып атасыздар. Башка мамлекеттен келген, мисалы Малайзиядан келген. Малайзиядан келген ажыларды карасаңыздар, Куранды ачып алып окуп отурушат. Көрүп атасыздарбы? Бүгүн биздин Кыргызстандан келген бир кыргызды көрдүңөрбү? Куранды ачып алып окуп отурганын. Мен мисал көрө элекмин. Көрө элекмин. Бир апабыз, атабыз, же бир жаштар Куранды ачып алып окуп отурганын көрө элекмин да. Жер бетиндеги эң ыйык акыркы китеп бул Куранул Карим. Бул Куранул Каримди биз эмне үчүн ачып окуй албайбыз? Эмне үчүн ошол нерсеге жетпейбиз? Биздин
Eң чоң зикир бул Кур'анда. Кур'анды көп окушубуз керек. Кур'анды сүйүшүбүз керек. Канчалык Кур'анга бекем болсок, ошончолук анын шапааты болот бизге иншалла. Канчалык биз Кур'андын ичиндеги арабчасын түшүнө албасак дагы, орусчасын, кыргызчасын окуйлу. Илим алалы. Балаңа сен Кур'анды үйрөт, Кур'ан балаңа бардык нерсени үйрөтөт. Адалды, арамды, ак, караны, жакшы, жаманды, бардыгын үйрөтөт. Allah subhanahu wa ta'ala Tahrim surasında berekeli uyqayatında Estağfurullah billah Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara İmandular o imandular sizler özüңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отуна сактагыла дейт. Биз бүгүн өзүбүз Кур'анды окушубуз керек. Жана бала чакабызга окутушубуз керек, үйрөтүшүбүз керек бир туугандар. Бул дүйнөдөгү Кур'андан башка маселенин бардыгы токтойт. Ölüm менен токтойт. Бирок Кур'андын нуру, Кур'ан ахиретте уланат. Мен сыймыктанам. Бүгүн биздин Кыргызстанда алхамдулилла каарылар көп. Каарылар көп. Биздин Кыргызстанда өткөн жылы 1,5 миң мечитте хатмул Кур'ан болуптур. 1,5 миң мечитте таравих намазында биздин каарыларыбыз хатым өтүп берди. Ушул ыйык Меккеде дүйнө жүзү боюнча мусабака болгон Кур'ан жарышы. Ошол Кур'ан жарышында биринчи орунду алган биздин бала болду. Мухаммад беле? Биздин бала болду. Дүйнө жүзү боюнча. Карларыбыз менен сыймыктанабыз. Кудай буйруса жакында муфтиятта ошол Кур'ан запись бөлүмүн ачып атабыз. Максат ажыбыздан Алла разы болсун. Биздин Кыргызстанда белгилүү аттуу баштуу карекелерибиз бар. Анарбай кареке бар. Алла разы болсун. Чет мамлекет сыймыктанат. Коңшулаш Өзбекстан сыймыктанат Анарбай карекеден. Биз эмне үчүн сыймыктанбашыбыз керек? Сыймыктанышыбыз керек. Анарбай кареке окшогон балдарыбыз көбөйсүн, санын көбөйтсүн Кудайым. Ошол Анарбай карекенин, Абдуллах карекенин, ошол эле биринчи орун алган карекенин запистерин биз жазып алалы деп атабыз. Учурунда Зияудин деген кареке өткөн, Атабаевдарды билесиздер, Зияудин карекенин записи анча-мынча бир жерде бар экен. YouTube'дан мен көрдүм да. Ал киши өтүп кеткенден кийин издеп уккум келди, сагындым. Бирок ал кишинин 30 пара запис жок да. Канча аракет кылсак дагы жок. İnşallah келечекте биз ошол карекелерибиздин бүт запистерин алабыз иншалла. Бүт запистерин ошол дискке жаздырабыз Кудайым буйруса.